Sorry, 7550 Isla Durham. Сыртта жамгыр, алдында кофе, Айтор өзгөчө атмосфера. Жалпыңыздарга салам, урматтуу телекөрүүчүм. Бүгүнкү маектешим өзгөчө кызыктуу каармандардын катарын толуктаган өзгөчө айым десем болот. 5 тилде эркин сүйлөгөн, бир нече мамлекеттерди кыдырып келген Айтор бул айымды сиздерге дагы болушунча ар тараптан ачып бергенге аракет кылам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, Сабир айым? Алгач сиз менен жакындан тааныша алалы. Саламатсыздарбы, кош келдик. Сиздерге дагы чакырууңуздарга рахмат. Мен Жумакова Сабира, Талас облусунан болом. Үй бүлөдө 6 бир туугандын кенжесимин. 1 класстан 7 класска чейин айылыбыздагы мектепте окуп, андан кийин районубуздагы лицейди бүтүргөм. 8 класстан 11 класска чейин. Андан кийин Бишкек шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин котормо жана котормо таануу бөлүмүн бүткөм. Учурда мугалимдик кесип менен алектенесиз, э? Ооба. Анан сөз башынан болсун, ошол Таласта окупсуз, балалык чагыңыз ошол жактан өтүптүр. Анан окууну бүткөндөн кийинки кадамдарыңыз мага кызык болуп жатат. Мектептен кийинки? Ооба, мектепти бүтүп ошо Борбор шаарга келдик. Бала кезде кыялдарыбызды орундатыш үчүн жогорку билимдүү болдук. Студенттик күндөр жакшы өттү. Андан кийин ошол билимибизди жогорулатып, дипломду алгандан кийин ишибиз менен алек болуп келатабыз. Ошол дипломду алдыңыз, андан соң Кыргызстанда калбастан чет мамлекетке чыгып кетипсиз. Дубайга. Ооба. Биз ошол эфирден тышкары дагы эже менен жакындан сүйлөшүп калдык. Анан ошол Дубайга бардыңыз, кайсыл жагында иштедиңиз, эмне болуп иштедиңиз? Ошолдон баштасак. Ооба, мен жогоруда айтып өткөндөй, өзүм котормо жана котормо таануу бөлүмүн бүткөндүктөн англис тили мен ошол кыялдарымдын бири болчу. Окууну бүткөндөн кийин сырт жакка барып, ошол алган билимимди практикада колдонуп иштеп келейин деп, анан иш карап жүргөн учурда биздин ошол Дубайдан сунуш түшүп калды. 2 жылдык контракт менен. Анан ал жака барып, ошол Жумера деген компания, Бурж Аль Араб мейманкана 7 жылдыздуу. Ошол жака меймандарды тейлөө багытында жумушка кирип калдым. Демек, окууну бүткөндөн кийин эле Дубайдагы 7 жылдыздуу мейманканада иштеп калыпсыз да. Анан ошол учурда кандай бир кызыктуу учурларыңыз болду? Ал жакта иштедиңиз, канча жыл иштедиңиз? Жалпы жонунан мен 10 жылдан ашык жашадым. Дубайда, э? 10 жыл ошол иштеп жүрдүңүз. Мейманканада 5 жылдан ашык, 7 жылга жакын. Демек, 10 жылдай ошол Дубайда жүрүпсүз. Анан сөзүбүз башынан болсун, авиакомпаниялардын биринде стюардесса болуп дагы иштеп баштадыңыз. Андан кийин негизи эле бул кесип баягы дүйнөнүн булуң бурчун кыдыра турган кесип да. Анан ушул баарыбызга эле кызык болуп жатат. Ушул боюнча айта кетсеңиз. Кантип иштеп калдыңыз бул тармакта? Мен жогоруда айтып өткөндөй, ошо Дубай шаарында Бурж Аль Араб мейманканасында иштеп жүргөм. Андан кийин ал убакта азыркыдай онлайн тапшыруу жок болчу. Катар мамлекетинин, ошо Катар авиалиниясы Дубай шаарына келип, стюардессаларга набор кылып алып кетчү. Ошол кезде мен барып көрүүнү туура чечтим. Анан өзүнүн талаптары бар. Ошого барып өзүнүн этаптары болот, 3 этап менен. Мүмкүн мен ошол алган билимим, мейманканада болгон тажрыйбам ошол жака өтүүгө туура келди окшойт. Андан кийин ошол өзүнүн талаптарынан, экзамендеринен өтүп, жумушка кабыл алынып калдым. Бирок бул нерсе сизге баягы күтүүсүз келген. Ооба. Бул мен стюардесса болом деген оюмда жок болчу. Бирок мен ошо бала кездеги мектепте окуп жүргөндө эле баягы англис тилин окуп жүргөн кезде ошого аябай кызыгуус болуп,
мен дүйнөнү кыдырам деп жана бала кезде максаттар болот го. Кыялдарыбыз ошондо ойлонуп, жазып ушундай болчу да. Андан кийин ошол себептерден улам стюардессага иштеп калышым себеби ошол кыялдарыма жетишиме түрткү болду да. Демек ошол дүйнөнү кыдырууңуз ушул стюардесса кесиби аркылуу бир ишке ашыптыр да. Ооба, ошондой десек болот. Эми кыргыз кызы жанымда отурган Сабира айым дүйнө кыдырганы турат. Дегеним биринчи жолку учууңуздагы учурлар, эмоциялар, сезимдер ошолорго токтолуп кетсек кандай болгон? Ооба, биз ага чейин мурда Дубайга барып келип жүргөндө пассажир катары учкан болсок, бул жакта алдын ала биринчи 2 айдай тренингден өтөбүз, бизге бардыгын үйрөтөт, кандай кылыш керек, кандай ситуациялар болот. Бирок ошентсе дагы сиз айткандай алгачкы учууда толкундоолор болот. Бир жагы жоопкерчилик, бул жерде сен уже ишиң, кылып аткан жумушуң. Бирок ошо алгачкы 2 учканда бизге көрсөтүп ошол биз жаңы болгондуктан сиз айткандай баары кооптонуу болот да, ошого байланыштуу. 2 учууда жаныңыздарда болот экен да, көрсөтүп, үйрөтүп, анан 3-чүдөн баштап расписание менен жоопкерчиликти берилип, өзүбүз ишти алып баштайбыз. Толкундандыңызбы? Албетте. Бир жагынан сүйүнүп, бир жагы кубанып, бир жагы мындай жоопкерчилик ошончо кишинин мындай сен эми албетте команда бар, бирок сен дагы ошонун бир мүчөсү болгондуктан мындай толкундануу башкача сезимдер болот сиз айткандай. Жакшы, анан негизи баягы жаңы келгенде ар бир жумушта да ар кандай кабыл алат го. Анан бул тармакта баягы пранк кылып, бир башкача нерселерди пранк кылып алышат кызматкерлерди деп да уккам да. Ошол жагы кандай болуп калат? Мен туура эле уктумбу же ошол кызык болуп атат да? Эми ал ар бир ошол иштеп аткан адамдарга, командага байланыштуу болсо керек. Бизде эми кичине талап күчтүүрөөк болчу, катуураак болчу. Бирок бизде кандай анчалык деле пранктар болгон эмес, бирок тамашалап көрүшөт го. Жаңы келгенде биз билбейбиз да, жана антип кооптонуп, анча-мынча жумушта кандай кылыш керек. Анан мен бир эсимде, ошо мага болгон эмес, бирок айтышчу да, ошо жаңы келгенде кайсы бир самолеттин түрлөрү бар, анан ошол жерде 13-орундук жок экен да, жана пассажирлер отурат го. Анан ошо биринчи келгенде барып 13-орундукта отурган пассажир суу сурап атат, барып келчи деп туруп, анан жаңы келгендер билбейт да, аны мынтип барып карап издеп жүрдүңүз. Таппай. Жок, менде болгон эмес, бирок ошондой болот деп уккам да, мен пранкта. Менде өзүндө андай деле пранк болгон эмес. Бирок 13 деген нерсе жок. Ошо катары отурган жерде 13-катары жок да. Сабира айым маек сонун уланып жатат, чатаганда. Анан баягы сиздин жакындарыңыз же ушул тармакка кызыккандар талаптары боюнча көп эле суроолорду берсе керек. Анан баарыбызга маалым болгондой, жанагы боюна карайт, келбетине карайт, анан тил билүүсүнө карайт. Менимче, дагы айтылбай калган талаптар барбы? Кошумчалап кетсеңиз болот. Ооба, негизи сиз туура эле айттыңыз, бирок дагы кошумчалай кетчү нерсе, медициналык кароодон өтүлөт, ден соолугу чың болушу керек. Жана негизи ар бир учардын алдында ошол кан басымды текшерип турат, карап. Жана ошондой эле эгерде сиз ага чейин кардарларды тейлөө кызматында иш тажрыйбаңыз болсо, ал дагы кошумча ошол жумушка өткөнгө жакшы пайдалуураак болот да. Анан эң маанилүүсү тил. Тил албетте бул эл аралык авиалиния болгондуктан англис тилин билиш шарт. Себеби тренингдер бардыгы англис тилинде жүргүзүлөт, жана ошондой эле пассажирлердин көпчүлүгү ошо англис тилинде байланышат. Анан албетте орус тилдүүлөр орус тилин, башка мамлекеттен келгендер ошого байланыштуу өз кошумча тилдер болсо жакшы болот. Тил деп калбадыкпы? Канча тил билсең ошончо адамсың деген сөз бар го. Канча тил билесиз? 5 тилде эркин сүйлөйм. Анан дагы бир 2-3 тилде башталгыч, баарылашуу, баары алмашалы. 5 тилде эркин сүйлөсөңүз, жалпы бир 8 тилди баягы билет экен деп дагы айтсак болот экен да. Анан негизи тил үйрөнүүдө баягы кантип үйрөндүңүз? Анан канча убакыт кетти? Же баягы ар бир адам өзүнүн баягы каалоосуна жарашабы? Ошончо тилди бир алып кетиш да кыйын болуш керек. Негизи ооба бала кезден эле мен ошо тилге жакыныраак окшойм.
тил үйрөнүү мен үчүн мындай өтө деле кыйынчылык туудурбайт. Болгону ошо окуп үйрөнүп сөз жаттап андан кийин баар алмашып практика жүзүндө да. Анан негизи ошо студент кезде үйрөнгөнбүз кошумча тилдерди. Андан кийин ошо Дубайга баргандан кийин дагы 2-3 тилдерди ошол аралашып үйрөнүп ошол жактан дагы кошумча үйрөндүм. Бүгүн мындай ушундай сонун айым менен сонун бир атмосфера түзүп, бизге жагымдуу маанай түзүп бераткан Кейф кофейнясына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Чындыгында ушундай кофе үстүндө сырдашуу дагы өзгөчө маанайда уланып жатат. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Негизи эле стюардесса дегенде эле өзгөчө формада келишимдүү бир татынакай айымды элестетет эмеспизби? Анан бирок ар бир кесиптин бир өзүнүн бир түйшүгү, биз билбеген сырлары, биз билбеген кырлары бар десек дагы болот да. Анан ал тармакта ар улуттун өкүлдөрү болот, алардын коопсуздугун, алардын саламаттыгын дагы ойлоо бул сиздердин мойнуңуздарда бир жагынан жоопкерчилик десек дагы болот да. Анан ушул тармактын бир ачып берсеңиз, бир кыйын учурлары бар да албетте. Бизге байгыл бул деген учуу эле ар кайсы жакта кыдырып жүрөт деп ойлойбуз да. Анан бир кыйын учурлары айтып берсеңиз, балким кызыктуу окуялар болгон, ошолор боюнча. Ооба, туура айтасыз. Сиз айткандай, негизи ар бир эле кесиптин өзүнүн оор кыйышы болот. Биздин ошол көшөгөн берки бетиндеги эле дүйнөнү кыдырып, эс алып, көрүп жүргөндөрүбүзгө суктанышат, бирок чындыгында анын арткы бетинде дагы өзүнүн кыйынчылыктары бар. Биринчиден эле ошол убакыт. Себеби бул жакта расписание бир айга түзүлөт. Ал жакта күндүзгү же түнкү деп бөлүнбөйт. Кайсыл жака кандай мындай күн-түн 24 саат бою даяр турушуң керек. Экинчиден жанагы бир мамлекеттен бир мамлекетке барганда, мисалы алардын убакыт сааты дагы ар кандай да, ошол нерсеге мындай адаптация болуп, өзүңдүн мындай башында бир 3 ай 6 айга чейин ошол көнүш керек да. Көпчүлүктөрү ошол учурда башында адаптация болуп, ал жагынан бар. Анан сиз айткандай иш учурунда дагы ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Сен ал жерде мисалы жерде эмессиң, асманда учуп бараткан болосуң, узак 14-16 сааттык учушкан учурларда шашылыш, ар кандай ситуациялар болуп калышы мүмкүн, кырдаалдар. Ошого даяр болушуң керек. Андан кийин башка жака барганда ошо убактылуу, мисалы 10 саат же 12 саат, 24 саатка чейинки убакыт берилет. Бирок албетте ошол учурда сиз мисалы иштеп чарчайсыз, эс алышыңыз керек, бирок ошол эле учурда ошончо келгенден кийин ошол мамлекетти кыдырып көрүп кетишиңди каалайсыз. Бир учурду кармап калыш керек экен да. Анан ошол учурларда мындай же эс алсаң шаарды көрүшүң керек болуп калат, шаарды көрсөң эс алышың керек болуп калат. Анан ошондой учурларда болуп калат да. Анан бирок албетте ошого даяр болуп, ошол нерсеге өзүңүзгө жакса, жакшы жактары дагы бар. Кыйынчылыктары дагы билинбейт деңиз. Ошол расписаниясы боюнча да айта кетпедиңизби? Анан убактылары, негизи эс алганга убактыңыздар болот да. Баягы бир өлкөгө баргандан кийин канча бир тынуу болот да. Ооба. Ал ар кандай. Ошол эгер орто 6 сааттан 8 саатка чейинкилер болсо, мисалы 12 сааттан 24 саатка чейин эс алуу ошол мамлекетке баргандан кийин. Эгерде узагыраак ошол жана 14 сааттан 16 саатка чейинки сааттагы учуулар болсо, анда бир суткадан узагыраак эс алуу убактысы берилет. Бир жумада канча учуулар болуп калат? Ал ошо жогоруда айткандай бир айга чыгат негизи. Анан ошол бир айда 8 күн толук эс аласың. Ал ошол биздин мисалы Катар мамлекетинде Дохада болсо, барып келгендериң ар кандай. Мисалы бир жумада кээде 3 жолу 3 мамлекетке барып келишиң мүмкүн.
кээде бир эле мамлекетке барып келиши мүмкүн. Ошондуктан аны жалпы жонунан ошо бир айга 100 саат, учуу сааты 100 саат болуп эсептелинет. Анан плюс-минус кээде азыраак болуп калышы мүмкүн, 60-70 саат кээде, бирок ошо 100-120 сааттан ашпашы керек да бир айга. Бир айга учуу сааты. Мындай эсептегенде. Жакшы, кызыктуу. Анан жогоруда да айта кеттиңиз го, мен ошого кошумчалап баягы суроо бергим келип жатат. Ошол учуулар учурунда ар улуттун өкүлдөрү бар деп эдикпи? Анан жанагы ар кандай учурларын айта кеттиңиз да. Анан ошол бир окуялары болгонбу, например, характерин көргөзүп, мүнөзүн көргөзүп же баягы ооруп калганда бир ушундай бир учурлардан чыккан? Ооба, албетте болот, андай сөзсүз. Өзүңүз кабыл кылган бир учурду эстеп кетсеңиз. Мен үчүн мисалы тейлөө маселесинде анчалык деле маселе жаралчу эмес. Мүмкүн мен баягы жогоруда айткандай мурда 7 жылдыздуу мейманканада иштеп кеткендиктенби, мен үчүн оорчулук туудурчу эмес. Аны мисалы түшүндүрүп айтып же жеткизсең болот, бирок мен көбүнчө ошол эмнеге ар бир учуума чыгып атканда коопсузданып, ошо тиленип, жанагындай самолеттогу техникалык бир кырдаалдар болуп калбаса экен деп тиленчимин да. Себеби биз адамдардын мисалы талабын мындай түшүндүрүп жеткизсек болот да. Ал мисалы эгер самолетто жандай өрт чыгып калган учурлар болот, же болбосо жанагы кээ бир адамдар ден соолугуна байланыштуу. Бирок менин учуумда андай анчалык катуу бир мындай тилекке каршы жаман окуялар болгон эмес. Бирок ошол учуп калганда кээ бир менин коллегаларым айтып калчу, тилекке каршы адам өмүрү өтүп кеткендер болот. Мындай анчалык чоң болбосо дагы ошо чакан жанагындай техникалык бир окуялар болуп калды депчи. Кона албай бир жарым саат, 1 саат туруп калган ушундай окуялар. Бирок менин учуумда андай тажрыйба болгон эмес. Пассажирлер андай болот, толтура эле мисалы сиз айткандай тигини бербейсиңби? Ал жакта деле ар кандай жана жогоруда айткандай ал биз жерде эмеспиз, мисалы жөнөкөй мисалы сүт түгөнүп калышы мүмкүн. Анан айтат, биз деген мынча акча төлөп атабыз, эмнеге бизге сүт таап бербейсиңер депчи. Анан Сабира айым, анан мына канча өлкөнү кыдырып, канча өлкөгө саякаттап койдуңуз бул кесиптин аркасы менен? Негизи ушул жумуштун аркасынан 100дөн ашык өлкөдө, 120дан ашык шаарда болдум. Жакшы. Анан ошонча бир 100 шаарга барып көрдүңүз да. Анан кайсыл бир эсиңизде калды? Кайсыл шаар, кайсыл өлкө бир эсиңизде калды? Вау деп аябай бир таң каларлык. Негизи мен үчүн мен ар бир өлкөгө биринчи жолу баргандыктан мындай бардык эле жер жагат да. Ар бир жанагы өлкөнүн өзүнүн уникалдуулугу, өзгөчөлүгү жакшы. Мисалы Европанын мындай тарыхый жерлери көп, музей, мындай шаар. Африка өлкөсүнө барганда мисалы жаратылышы ушунчалык мындай мен билбейм, мындай башкача ушундай асмандар, мындай биз жанагы токойлорго барып көргөндө мындай башкача сезимдер да. Анан ар бир өлкөнүн өзүнүн мисалы сүрөттөп айтып бүтө албайсың, бирок мага ошолордун ичинен өзгөчө таасир калтырганы Япония өлкөсү болду. Эмнеси менен? Себеби биз учуп баратканда дагы билбейм, эли ушунчалык маданияттуу экен. Биз ошол 7,5 сааттык учакта биз эч жумуш кылганыбызды да байкаган жокпуз. Себеби алардын түшүнүгү боюнча мен байкадым, мен бирөөгө тийсе пайдам тийсин, бирок зыяным тийбесин дегендей мааниде да. Анан ошол өлкөгө барганда дагы мындай ушунчалык адамдын саны көп болгону менен мындай билбейм, мен мүмкүн жашаганда башкача көрүнө, бирок бир барып көргөндө ушунчалык маданияттуу, ушунчалык мындай бири-бирин сыйлап урматташкан менин жан дүйнөмө ошол өлкө жакты. Анан экинчиден Монако, Монте-Карло өтө мындай жакшы, мындай кандай десем, жетишкен жашоодо да. Анан кийин мындай жаратылышы дагы аябай кооз, элдери дагы мындай мага мындай жөнөкөйрөөктөй көрүндү да. Мындай жакшы жашоодо жашаганы менен мындай жашоо шарты мага жакыныраак болду. Бирок албетте ошол жогоруда айткандай ар бир өлкөнүн өзүнүн мисалы
Кытай деле мисалы Бейжиң шаарына барганда эмнегедир мен бизге бир аз окшоштурдум. Тоолору, өлкөлөрү, мындай кандайдыр бир окшоштуктары ушул. Ар бир өлкөнүн өзүнүн мындай жакшы, мындай сиз айткандай мындай барып атканда вау деп мындай ошол жактан мындай жакшы көзүрмендерди, жакшы окуялар болуп атты. Сагынасызбы ошол күндөрдү? Ооба, албетте, жакшы көзүрмендер, жакшы учурлар болду. Жакшы. Анан ошол эле учурда биздин өлкөбүздагы алардан кем калбаган бир кооз өлкөлөр десек дагы болот. Анан сизден сурап калгандар болобу? Баягы сүйлөшүү алдында Кыргызстан мамлекет кандай деп бизге дагы суктангандар. Ооба, албетте. Биз негизи бул компанияда 160тан ашык улуттун өкүлдөрү иштешебиз. Анан тилекке каршы биздин мамлекетти көптөрү биле бербейт. Кыргызстан десең эми жакыныраак кошуна өлкөлөр же кээ бирлери эле билбесе, биз ошо кээ бирлери же ошол мурдагы Советтер Союзунун жана 15 өлкөнүн бири деп таанышат, же болбосо Казакстанбы деп анан кийин жок, Казакстан эмес, бул башка Кыргызстан деп анан кийин. Ооба. Анан албетте айтам, биздин мамлекет аябай кооз, 4 мезгил бар бизде, баардык нерсе бар, шарттары бар, келиңиздер, турист болуп кетиңиздер деп анан ооба, кээ бир билгендер бар, сүйүнүп калабыз, деп анан көпчүлүгү бирок кызыгышып, сурашып, сиз айткандай анан келе сүрөткө түшөт, биринчи жолу уктум ушул өлкөнү, ушул өлкөдөн биринчи адамды көрүп атам деп. Жакшы, чындыгында сиз айтып жатсаңыз мен дагы ошол өлкөлөргө барып, мындай кыялданып кеттим да. Жакшы. Анан эми баягы ар бир эле жумуштун айлык маянасы баарыбыз деле кызыктырса керек. Сиздин кесибиңиз айлык кандай система менен төлөнөт эле? Анткени айрым авиакомпаниялар баягы учкан жерлерине тамактарын дагы төлөп беришет экен да. Мисалы кайсы бир шаарга учса, алардын тамагын дагы төлөп берет экен да, ошондой. Сиздерде кандай эле? Ооба, негизи өзүнүн бир айга жанагы basic деп коет, ошондой суммасы бар. Анан жогоруда айткандай учкан саатыңа жараша төлөнөт. Анан көбүрөөк учсаң көбүрөөк, азыраак болсоң азыраак. Негизи эле стюардесса болуу ар бир эле кыздын кыялы, ар бир кыз кыялданат. Анан бирок бул баары эле бул кесипти аркалап кете албайт жана бул тармакка баягы жумушка орношуш дагы негедир кыйыныраактай да. Анан сиз мен аябай кызык болуп атат да жанатан бери. Неге сиз бул тармакта 2 жыл жүрүпсүз, бирок эмнеге таштап салдыңыз? Рахмат. Негизи мен бул жумушка кирерде ошол биз негизи үй бүлөбүз Дубайда жашачубуз, бирок менин жумушум бул Катар мамлекетинде болуп. Үй бүлөңүз болгондо жолдошуңуз менен? Жолдошум, балдарым, андан кийин эми бул албетте бул жумуштун аркасынан көп ийгиликтерге жетиштим, көп мамлекеттерди көрдүм, көп элдер менен аралашып иштештим. Бирок биз эми аял киши болгондон кийин үй бүлөгө кичине көбүрөөк көңүл буруш керек болду. Анан ошол себептен мен кайра кичине үй бүлөмө жакыныраак, балдардын жанында болууну туура көрдүм. Эми албетте ар кимдин тандоосу, каалоосу ар кандай, бирок мен үчүн ошол учурда үй бүлөм жумуштан маанилүүрөөк болду. Албетте үй бүлө баардык нерседен маанилүү болуш керек. Анан баягы 2 тармакты алып кете берсе деле болмок деп балким биздин көрүүчүлөрүбүз айтышы мүмкүн, бирок ошол учурларда балдарыңыз кичинекей болуп калганбы, анткени баягы эфирден тышкары айтып калбадыңызбы? Мен турмуш кургандан кийин ушул тармакка келдим деп. Ошону да бизге айта кетсеңиз. Ооба, негизи мен бул жумушка ошо киргенде мен турмушка чыгып, 2 балалуу болуп, андан кийин ушул жумушка киргем. Балдарым бир аз жашыраак болчу, бирок сиз айткандай бул жумушка өтүш дагы оңой эмес болчу. Көпчүлүк адамдардын кыялы, максаты болгондуктан ошо иштеп көрөйүн деп сунуш болуп калды. Кирип өтүп, андан кийин бирок ошол 2 жыл аралыгында иштеп көрүп, андан кийин ошол балдардын жанында, үй бүлөмдүн жанында
болууну туура көрүп анан жумуштан чыгууга туура келди. Бирок жолдошуңуз ар дайым сизди колдоп келет. Ооба, ал колдоп, тескерисинче дагы иштеп тур, мүмкүн болсо көтөрүл, ошол жактан карьераңды чоңойт, өстүр деп. Бирок билбейм, мен ошол кездеги тандоом үй бүлөм, жолдошум, балдарым болду. Жакшы. Негизи эле баягы балалык кезиңизде балким кандай кыялданчу элеңиз? Дүйнөлөрдү кыдырчумун деп айтып калдыңыз да. Анан негизи эле эгер бул кесиптин ээси болбосоңуз, ким болмоксуз балким? Мен бир нерсеге ишенип калдым. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты чыкканда, буйруган убакта болот экен да. Мүмкүн сен ошол жол менен, ошол кесип менен болбосо дагы кандайдыр бир башка тараптан себеп буну айтып жаткан себебим мен ошо жанада айтып өткөндөй стюардесса деген менин оюмда жок болчу, бирок дүйнөнү кыдырам деген. Демек, мага дүйнөнү кыдыруу ушул стюардесса аркылуу буйруду да. Андан башка ал кесип болбосо, негизи мен ошо жогоруда айткандай кесибим боюнча тилчи, котормочу. Андан башка дагы көп эле кыялдарым бар болчу. Эми биз көргөндөн көрө элегиң, билгенден биле элегиң көп дейт, бирок ошентсе дагы мен эми жогоруда айткандай сыртта жүрүп, көптөгөн элдер менен аралашып, иш тажрыйбамды иштеп көрүп келдим. Анан учурда азыр Кыргызстанда ошол өзүмдүн алган билимимди, тажрыйбамды бөлүшүү максатында жогорку окуу жайында студенттерге сабак берем, мугалим болуп иштеп атам. Демек, студенттерге сабак берип келесиз. Анан студенттер дагы эми сизди көрүп алып, суктанышса керек, ушундай баягы биз окуп жүргөндө дагы ушундай сулуу жашайымдар келсе, чындыгында алардын сурап кызыгат болчубуз да. Анан студенттериңизге дагы айтып бересизби ушул окуяларыңызды, кесибиңизди? Ооба, эгерде кызыгып сурап калышса, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшкөнгө даярмын. Суроолоруна жооп берип, жардамым болсо колуман келишинче өз тажрыйбамды, өз билимимди бөлүшкөнгө даярмын. Жакшы. Анан эми башка жака кетейин деген оюңуздар барбы же ушул Кыргызстанда эле каласыздарбы? Эми буюрса алдыдагы көп максаттар, пландар бар. Бирок мен жана жогоруда айтып өткөндөй, ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты чыкканда буйруган учурда болот экен. Дагы бир нерсеге ишенип калдым, эч качан деп айтпа. Себеби мен өзүмдүн жеке тажрыйбамдан көрдүм. Кээде ушунчалык аракет кылып, даярданып, ошол нерсени кылып атсаң дагы болбой калат. Демек, ал нерсе сага буйруган эмес. Кээде тескерисинче мындай эми ойлобогон жерден кандайдыр бир нерселер сенин алдыңа келет да. Ошондуктан убакыт көрсөтөр. Буюрса жакшы ой тилектер, максаттар бар, бирок кандай болот, келечек убакыт көрсөтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин маек өтө сонун маанайда уланды. Өзгөчө мындай ушундай атмосферада, кофе үстүндө. Анан Сабира айым, сизге эркин микрофон берейин. Чындыгында маекташып жатып, убакыт кантип өткөнүн да билбей калыптырмын. Рахмат. Мен да колуман келишинче болгон тажрыйбамды бөлүшкөнгө аракет кылдым. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз жеринде тынччылык болсун, элибизде ыйман болсун. Мен ушунча 100дөн ашык мамлекетте болсом дагы кыргыз мамлекетинди сүйөм. Жаштарга айтарым, ушу максатыңыздар болсо, аракетиңиздерди кыла бериңиздер, билим алуудан чарчабаңыздар. Ошондой эле 7-канал сиздердин да чакырууңуздарга ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Сезим айым, сиздердин дагы жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтер багынта бериңиздер. Сабира айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп, биздин эфирге келип, ушундай бир ачык, сонун бир маек куруп бергениңизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүм, өзүңүздөр көргөндөй, бизде ушундай бир кейф кофейнясында өзгөчө кофе үстүндө сонун бир сырдашуу болду десем болот. Болушунча Сабира айымды ар тараптан ачып бергенге аракет кылдык. Ал эми биздин маек сиздерге жакса, биздин 7-каналдын бардык социалдык тармактарына, YouTube, Instagram, Facebook каналдарына катталып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Ал эми биз сиздер менен
коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова болдум.